Жазыш деген өзүңү өзүң үстөлгө матасаң, өрөкүп өчөшсөң эле арбый берер жумуш эмес да. Көз курчум окуп, чама чаркым майышканда туруп кеттим. 2 түн куруттум, 10 беттик макала бүтүрө албай. Көп болсо да бир жөн, болгон эле 10 бет. Жазылды дейле, жарык көрдү дейле. Ошону 10-20 жыл өткөрүп, бирөө колуна алып окуп калса, бечара, түзүк жазган экен деген сөз ошол пенденин ниетинен чыгаар бекен. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты, мамлекеттик даңк медалынын ээси, белгилүү жазуучу жана публицист Абдыламит Матисаков өз чыгармалары аркылуу санга эмес сапатка, көлөмгө эмес мазмунга маани берген саналуу калемгерлердин бири. Ал жөн эле мындай көзүнө көрүнгөнүн эле жаза берген журналист эмес. Же болбосо бирөөнүн тили менен эле жаза берген журналист эмес. Ал ошол жүрөгүнө таасир эткен нерсени окурмандарга бир кайра сүртүлүп кете тургандай кылып жазган бир чебер калеми бар да. Матисаков ошол кыргыз адабиятына бир жаңы образдардын галереясын, жаңы штрихтердин галереясын, жаңы адамдардын дүйнөсүн, ошондой эле өзгөчө бир шарымы бар, өзгөчө бир маанайы бар адабиятты алып келди да. Абдыламит Матисаковдун чыгармачылыкка кеткен чейир жолу окуучулук күндөрү Ноокат райондук колхозчу гезитинен башталат. Ошондо эсимде 10го жакын, бир класстан 10го жакын бала жазчубуз. Колхозчу гезити дайыма биздин кабарлар менен чыгышыбыз. Ал тургай ушул 10убуз жазып атып, бизге каармандарыбыз калбай калган да. Күндө чабанын, жылкычысын, библиотекарын, пошточусун, медигин ушуну жаза берип биз талашчубуз. Анан кийин ошол колхозчу газетасы биздин көзүбүздү ачты да. Ошол окуучулук кезинде эле миңден ашуун көркөм адабий китептерди окуп чыккан Абдыламит Матисаков өз келечегин чыгармачылыктан көрүп, Улуттук университеттин журналистика факультетине тапшырат. Ал Абдыламит Ноокат райондук газетасынын подшипкасын көтөрө келиптир да. Анан ушундай бир да саны калбай тиркелиптир ал жерде. Анан ошонун ичинде барактап көрсөк, ошо мектепте окуп жүргөндө эле Абдыламит ошол гезитке кабарлары чыгыптыр да. Анан биз балалык менен аябай өзүбүздү жаман сезип, биз тиги мектепти бүтүп эле келсек, бул досубуз болсо аябай жазуучудай болуп даярдык менен келген турбайбы деп суктанганбыз да. Мына ушундай дыккат даярдыгы, кирүү экзаменинен 2-5-1-4 алганына карабай, окууга өтпөй калган жаш жигит чындык издеп, түз эле университеттин ректору Салморбек Табышалиевке кирет. Анан кирип жанагылардын алдына койгондо кабыл алуусунда, ой, бул жигит журналистикага жол баштап калган жигит турбайбы деп ошол кездеги декан Аскар Осмонкуловго дайындаган. Могу жигитти кантип да болсо кандидат болсо да алалы деп. Ошол кол жазмаларым ошол райондук гезитке, республикалык гезиттерге жазып, алардан келген жоопторум ошолордун жардамга келип, менин тагдырымды чечип кетти да. Анан буйруган экен, азыр эми Бала Саган атындагы университетте иштеп атам. Ошол 2-чи этажда бүтүндөй университетти 54-жылдан берки ректорлордун сүрөттөрү турат. Мен ушул Салморбек Табышалиевдин жанына келгенде өтүп баратып, мен таазым кылам. Дайыма агай, рахмат сизге. Сүрөтүн карап, сиздин жакшылыгыңызды өмүр бою унутпайм деп таазым кылып ичимен тилават кылам. Ошол кишиге ушу менин тагдырымды ошол киши чечкен. Абдыламит Матисаков студент мезгилинен Ленинчил жаш гезитинде корректор катары эмгек жолун баштап, акырындап кабарчы, бөлүм башчы, жоопту катчы сыяктуу тепкичтерди басып өтөт. Бирок ушул кабарчылык жол, газетада иштеген жолубуз бизге көп пайдаларды берди. Эң жакшы жагдайларды жасады. Ойлоп көрсөм, мына биз барбаган Кыргызстандын райондору калбаган экен. Бардык райондорду аралап, жаңылыктарды топтоп кабар жазып турар элек. Ленинчил жаш гезитинин башкы редактору Калыбай Осмоналиев ошол кездеги жаш журналисттердин бир тобуна чыныгы устат катары туура багыт бере билген экен.
ошо кишинин сөзгө болгон ушунчалык бир мамилеси мени таң калтырчу. Ал кишинин жана чукугандай сөз тапканы, чукугандай темаларды койгону, ал тургай жанагы материалды редактор да биз жазган материал киргизип жиберип, анан ошол чыкканга чейин биз баягы бир туулуп бир жаралчубуз да. Анткени ошо сөзгө ушунчалык маани берчү да. Дагы бир жагдай, Абдулхамидтин тили жакшы. Көркөм адабий тили жакшы. Айрым бир сөздөр, эми ар бир журналист өзүнүн салымын кошкусу келет ушул ишке. Анысыгандай Абдулхамид дагы айрым бир сөздөрдү, нукура элдик сөздөрдү дагы киргизүүгө аракет жасады. Жалаң журналистиканы карандай фактыны баяндабастан, анан ошону фактынын өзүн, турмуштагы фактынын өзүн кичине бир көркөм деңгээлге, элге жугумдуу кылып жеткирген бир деңгээлге көтөрүп чыккан да. Анан негизинен журналистикада ал кезде жалаң эле мынандай бир справканын стилиндеги материалдар көп болчу. Атап айтканда, адегенде жетишкен жагын санап келип, анан кийин кемчилигин айтып, баягы токтомдун стилинде жазылган көп материалдар болчу эле. Анан бул ошол жагын бузду негизинен. Тиги конкреттүү фактын жазабы же башка бир маселеге кайрылабы, негизинен ошол элге жугумдуу, элге агымдуу бир нук тапты да. Менимче кыргыз журналистикасына кошкон эң салымы, негизги салымы ушул болду. 80-жылдары Абдулхамид Матисаков мыкты журналист гана эмес, проза жанрында да таскагы таасын чыга баштайт. Буга далил катары дүйнөдөн эрте өткөн апасынын жаркын элесине арналган эң алгачкы Тандыр аттуу жыйнагын айтсак болот. Жөнөкөй эле нан жапкан тандыр аркылуу коломтонун куту болгон эненин бийиктиги даңазаланат. Жайында каникулга барганда ошол үйдө мен автобустан түшкөндө апам көчөдө карап турчу да, ушунчалык жүрөгү сезгич. Анан эми бардык энелер деле ушундай болсо керек. Ал 3 көчө ылдый чуркачу да. Келип мени ата дечү, атам, менин атам деп, негедир атам деп сүйлөчү да. Анан ушу көкүрөгүмө башын коюп, ушу жытын бүгүнкү күнгө чейин ушу кемзелинин жытын, анан ушул самайын жүзү көз алдымда турат. Маңдайындагы нан күн болуп, апамдын өңүн бир ажайып нурдантып тургансыды. Бара-бара кош колу жайылдыйлап олтуруп, калдайган тегерек нан ыраңдуу жүзүн жаап калды. Жок, апам кургак эриндерин патердин четине тийгизип, узакка чейин өөп турду. Baskan bekleri akılına sağ aytkan gepleri daima istedi. Мен ал кишинин ушул көптөгөн аңгемелерин, повесттерин окудум. Ушунчалык мага жакын, себеби мен тааныган адамдарды мен анын чыгармаларынан окуп, көрүп, алардын дүйнөсү менен аралашканым мен үчүн өтө чоң мындай бир окурман катары дагы, жазуучу калемдеши катары дагы өтө бир жакшы мындай таасирлерди калтырган да. Ал ушунчалык бир аңгеменин жогорку чебери деп айтсам болот да. Кичинекей эле, жөнөкөй эле адам күндө көрүп жүргөн биздин карапайым турмуштардын, карапайым адамдардын дүйнөсүнөн өзгөчө бир чоң дүйнөнү, өзүнүн бир көркөм дүйнөсүн жараткан чеберчилиги бар да. Анын чыгармалары өтө мындай бир жупунуу болгону менен анда бир тереңдик бар да. Бул тереңдик анын ушул турмуштай бергендиги, турмуштун нукуралыгын көрсөткөндүгү. Айылга келип автобустан түштүм. Дүкөндүн маңдайындагы чоң талдын түбүндө биздин чалдар күнөстө отурушат. 1 жылдан бери былк этишпептир. Баягы айылга келип, кайра кетип баратканымда да ушул картаң талдын түбүндө күн чубактап олтурушкан жарыктыктар. Бул кишинин ушунчалык
сөзгө болгон мамилеси, бул кишинин ушунчалык сөздү сыйлагандыгы, бул кишинин ушунчалык өзүнүн каармандарын сүйгөндүгү анын чыгармаларынан көрүп турат да. Бул кишинин Абдулhamit Матисаковдун чыгармаларында мындайдыр бир гана жашоо прозасы гана эмес, ошол жашоонун лиризми да бар. Ушундай бир лирик, ушундай бир адам жан дүйнөсүнүн бир назик кылдарын таап алган, ошону менен бир катар деле алардын дүйнөсүн, дүйнө кабылдоосун, алардын драмасын, кээде трагедиясын, алардын адамдык психологиялык мындай бир касиеттерин терең ачып көргөзгөн. Мен айтар элем, Абдулhamit Матисаков бул кыргыз аңгеме жанрындагы эң устат жазуучулардын бири. Кокус шаардын бир жеринен аксакалдуу карыя көрсөм, качандыр бир түшүрүп койгон кымбат буюмумду таап алгандай кубанам. Табышмактуу карылык эй, алыскы айылдарда жашашат, шаарга сейрек катташат. Жаштарга карылыкты эстетип, көңүлүнө ташпиш илбейли дешеби? Кылым карыткан өңдөрүндө тарыхтын тагы бар. Аксакалы болсо жакшылыктын символу. Мына көркөм чыгармачылык, анын үстүндө кара сөз деген оор жанр. Аны мен кийинки учурда мына жаңы романым чыккандан улам билип атам. Көп түйшүктүү, анан турмушту көрө билүүнү, каармандардын ойлорун, кызыкчылыгын, кагылыштарды аңдай билүүнү талап кылат. Мына ушундай талаптардан Абдулhamit баштаган муундун өкүлдөрү жакшы өттү деп ойлоймун. Ал турга кээде жазып атып ойлойсуң да, ушу чыгармам көлөмдүү болуп кетпесе экен. Ушу көлөмдүү болуп кетсе, ушу интернетти карап отурган, интернеттен тамактанып, интернеттен азыктанып отурган адам окуйбу мени деп ошого да тынчым кетет да. Анткени бүгүн мына көп эле жазуучуларыбыз ушу интернеттин тили менен жазып калышты. Маселен, алар жанын кыйнагысы да келбейт. Алар бүгүн эмне карап турат, жанагы экрандан алган, жанагы шойкумду баягындай эле бандиттик бир турмушту бир ыгы алып, ошол окулат экен деген түшүнүк бар да. Бирок мен эч качан ага кошулбойм да. Бүгүнкү күндө адам өзгөчө кыргыз эли сөздү кастарлап, анан кийин айтылган сөзгө дайыма муюп, ошол муютулган сөздөн бир жыйынтык сабак ала турган элибиз бар. Биздин элибиз өтө сезимтал. Ошондуктан жанагы биздин жазгандарыбыз көркөмдүк эстетикалык көрөңгөсү бийик болуш керек. Мен окурмандарым дайыма ойлойм. Мен жазып атканда ушул окурмандарым көз алдымда турат да. Ушундан бир мен ойлогон, мен сыздаган нерсе ушу жугуп калса экен, өтүп кетсе экен, ушул бир кечке чейин ойлондурса экен деген нерсе дайыма жазуучунун жүрөгүндө болуш керек да. Мен дагы бир немени айтып коеюн. Ошол жаңыдан аңгеме, анан жана публицистика жазып жүргөндө мунун ушу түштүк говоруна көбүрөөк сын таккандар болду. Анан жалаң ушул ноокаттын, ичкиликтеринин сөздөрүн көп колдонот экен деп ошентип айтышкандар болду. Ушул түштүк говорунун өтө көп мындай кандай десем, колоритин ачкан бирден бир жазуучу деп эсептесе болот. Мырзакени дагы, мына Кубатбек Жусупалиевди дагы, анан анын ичинде мына ушу Абдулhamit Матисаковду дагы. Анан мына Гусейин Карасаевдин көп сөздөрүнө кирди. Ушул Абдулhamit жазган кээ бир сөздөрдү өзүнүн мына өздөштүрүлгөн сөздөр, анан Кабуснаме, жанагы башка сөздөрүндө жүрөт. Ошол биринчи жолу ушул Абдулhamиттин аңгемелеринен, жанагы публицистикалык макалаларынан алып, анан ошол жерге киргизип, ошол сөздүн маани маңызын чечмелеген да Гусейин агай. Эми бул оңой нерсе эмес. Көрүнгөн эле жазуучунун ошондой бир табылгасына тиги Гусейин агайдай чоң тилчилердин назары бурулуп, анан ошол сөздөрдү талдап кайдан чыккан деген сыяктуу бир маселелерге предмет болуштун өзү дагы чоң нерсе деп эсептейм. Эми анын жазуучулугун баса белгилешет. Мен айтар элем, бул күчтүү публицист. Орустун жанагы айыл темасында жазган, адамдын жан дүйнөсүн ачкан залкар жазуучулары бар го. Федор Абрамов, Валентин Распутин, жана Юрий Нагибин, Борис Можаев, Василий Шукшин тартынбай эле Абдулhamit'ибизди ушу кыргыз
улуттук журналистикасындагы ошо кыргыз турмушун, кыргыз жанын, кыргыз пейилин алып өзүнүн туулуп өскөн аймагынын мисалында, шаардын мисалында ачып чыккан күчтүү публицист деп эсептейм да. Абдыламит Матисаков Советтик Кыргызстан кезинде бөлүм башчы болуп иштеген кезинде республиканын аймагынан келген миңдеген каттарды жүрөгүнөн өткөрүп, алардын ар бирине жооп бергенге аракет кылат. Алардын бири катары аскердик милдетин өтүп жатып майып болуп баспай калган Жаныш аттуу жигит жөнүндөгү күзгү очеркин айтсак болот. Журналист бул маселени жерине барып иликтеп, жергиликтүү атка минерлерди катуу сынга алгандан кийин редакцияга жүздөгөн каттар келип, бүтүндөй республика боюнча боорукер адамдар Жанышка колунан келген жардамын көрсөтүшөт. Жаныш, сен оюма илинсең, жаза албай жаа бою качып калган үстөлүмө кантип жетип отурганымды сезбей калам. Сен оюма илинсең, ныксыраган уйкум менен көңүлү ток күлкүм качат. Тар жерден тапкан таарынычым жазылат. Сен оюма илинсең, жалгыз терезени дүрбү кылган кош карегиң чалдыгат. Сен оюма илинсең, 30дан оогон куржуну бош курагым кабырга кайыштырат. Сен оюма илинүүсүң. Сен айгасың. Мен айтар элем, Матисаков бул чындыгында биздин журналистикадагы өзгөчө бир Матисаковдун мектеби деген, Матисаковдун стили деген, Матисаковдун ой жүгүртүүсү деген мындай бир жакшы бир самалыкты алып келди. Ошол 80-чи жылдары биздин кыргыз журналистикасында көптөгөн журналисттер ушул Матисаковду өзгөчө бир көмүр түтүп, өзгөчө бир анын журналисттик макалаларына кызыгуу менен карайт эле да. Себеби анда Матисаков ушунчалык бир дүйнөнү өзүнүн жан дүйнөсү аркылуу өткөрүп, ошону дүйнөнү өзүнүн көз карашы өткөрүп, катары өткөрүп, ошондой эле өзүнүн ошол болуп аткан нерсеге мамилесин билгизген, ушундай бир тереңдиги бар эле да. Абдыламит Матисаков жазуучу Кубатбек Жусупалиевдин адабий ажарын ачкан Ак журтчу аман, журт аман деген очерки үчүн СССР журналисттер союзунун сыйлыгына татыктуу болгон. 2 жылдай бирге жүрүп, зор унтаа менен жазган Сүймөнкул Чокморов жөнүндөгү очерки өзүнчө чоң сөзгө татыктуу. Мына бу дагы мен айтар элем, ошол Чокморов жөнүндө, анын өмүр баяны жөнүндө канчалык мындай документалдуу фильмдер тартылса дагы, башка бир кара сөз түрүндөгү материалдар жарыяланды бир катар. Бирок али ошолордун баарысы келип, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген Матисаковдун портреттик очеркиндей деңгээлге жеткенин мен чын жеке оюмду айтайын, көрө элекмин да. Себеби бул очеркте ошол Чокморовдун инсан катары, чыгармачыл инсан катары, кейипкер катары, өзүнчө бир айталык бир тигил же бул кесиптин ээси катары, деги эле адам катары кандай экендигин, анын бүткүл бардык турпатын алаканга салгандай ушунчалык бир чоң чыгармачылык менен, чоң эргүү менен жарата алган да. Ошон үчүн ал чыгарма бүгүнкү күндө дагы өзүнүн актуалдуулугун, кызыктуулугун жоготпой, окурман чөйрөсүндө кеңири мындай окулуп келе жатат деп айтсак болот. Турмушу чоң романга татырлык адам жөнүндө бир шиңгил очерк жазуу баарынан кыйын экен. Бүтөрүм бүтүп, дагы чала чарпыты калдыбы, сынакы көзгө бир сыйра окутуп алсам деп бир аптача буйдалдым. Чынын айтсам, редакторума берерден мурда Сүкөмдүн өзүнө окуп бердим. Өзүнүн 2-3 ай мурдагы айтып бергендерин унчукпай угуп олтурду. Окутпай эле чыгара берсең болмок экен деди акырына чыкканда. Башка ак да, көк да дебеди. Ошол мезгилде урунтуу деген учурларды мен бергенге аракет кылдым да. Ал эми жанагындай Сүкөмдүн эми чындыгында трагедиялуу жактарын мен жүрөгүм дааган жок. Ошол кезде маселен Сүкөм кандай бийиктикти багындырып турган кезинде ошол нерсе коомчулук тарабынан кабыл алынабы алынбайбы деген дагы күдөмүк турду да. А бүгүн болсо ойлойм да, ошол армандуу учурлары, көз жаштаган кээде
ушундай бир учурлары, ошол учурларда айткан мындай ушунчалык жүрөк титиреткен сөздөрү бүгүн айтылса болот го деп ойлойм да өзүмчөчү. Ооруганда ооруну эч кимге башына бербесин. Бирок адам ооруганда дагы адамдык ариетин, адамдык намыс арын, ошол адамзатка тийиштүү эрдик менен туруш керек экен да. Сүкөм дайыма ушу эрдигин унутчу эмес да. Эч качан моюнсунган эмес. Ал ошо акыркы мүнөттөрүндө мен жанында болдум да. Журналист катары алда качан такшалган Абдыламит Матисаковдун Кыргыз Туусу гезитине 2 жолу башкы редактор болуп дайындалып, ал жерде 10 жылдан ашуун эмгектениши гезиттин чыгармачылык жамааты үчүн да, миңдеген окуурмандары үчүн да зор пайда алып келет. Ошол Кыргыз Туусунда иштеп атканда чындыгында ар бир саны мен үчүн чарма болду. Ушуга ишенесиңби, ишенбейсиңби, бирок эгерде мен кол учунан иштеп, бул гезитте мугактылуу, эртең бир менен башка ишке кетем же болбосо мен баягы прозама кетем деген эме болгондо, ой болсо, анда мен кол учунан иштеп, анда мен эч кандай рахат да алмак эмесмин андан өзүмө бир мындай канааттанууду алмак эмесмин да. Биздин кыргыз газеталарында бир кызыктай көрүнүш бар. Өзү башкы редактор болуп иштеп, бирок иштекке жазбаган редакторлор бар да. Баягы сүт бербеген уйт. Абдыламит өзү жаза билген редактор болуп атат. Могу атамды көргөн өлбөсүндө ошо башкы редактор болуп турган чыгарган. Мына бүгүнкү күндө биздин журналисттерде чындыгында бир топ артка кетүүчүлүк, бир топ мындай мүчүлүштүктөр бар да. Анткени биз адам ыйманынын ошо коррозияга, жанагы мындай адам ыйманы майдаланып, адам ыйманы бүгүн алмашыла баштаганын, бардык нерсе арзандап кеткендиги, бардык нерсе мындай байлыкка ыг алып бараткандыгын биздикилер абдан мындай бир таасирдүү, ушунчалык бир чоң проблема катары көтөрбөй атабыз да. Анын ордуна биз жанагындай бир байбачаларды көтөрмөлөп, же болбосо кайсы бир партиянын арыгын чаап, ушундай бир мындай жеңилирээк жакка кетип атабыз да. Сындасак дагы кескин бүтүм чыгарып жиберип, улуу муундагы айталык ушу 90-80 жылдардагы авторлорубуз, алар көбүн эсе жазуучулукка, акындыкка өтүп кетишти да. Ошолордун ичинде мен бүгүн билем, Эсенбай Нурушев эмне деген мына кандай сонун макалаларды жазып атат. Мына кечки Бишкекте сандан санга кетип атат. Ошондой эле Мулдузбек Тентимишев. Эми карап көрсөңүз баягы эле эски публисттерибиздин жазуусу. А жаңы мындай ушундай бир коомчулукту таң калтырган, коомчулукту мындай бир жаңы бир багытка көзүн ачтырган ушул публистикалар жок болуп атат да. Ал саясий болобу, экономикалык багытта болобу, же маданий, социалдык, саясий маанидеги ушуларыбыз чындыгында аз болуп атат. Анан мен өзгөчө баалап кете турган адам бул ушул публистика жанрында мына жазуучу, өтө залкар жазуучу Кеңеш Юсупов. Ошол киши бүгүнкү күндө журналисттерден кем эмес публистикаларды жазып атат да. Мына тил, тарых, биздин мына маданиятыбыз, тарыхыбызга кайрылып, эмне деген сабак болчу, ал тургай бир тукумдан, бир муундан экинчи муун сабак ала турган публистикалар жазып атат да. Эгер кызмат жагын карай турган болсок, Абдыламит Матисаков бизден бийигирээк, бизден жогорураак кызматтарда жүрдү. Ошолордун баардыгын абийирдөө аркылы деп ойлоймун. Мына мен өзүм аяк куруп жаткан Кыргыз телевидениеси менен радиосунда төрага болуп иштеди. Советтик Кыргызстан газетасында 2 рет башкы редактор болгон экен. Кайсы бир учурларда мына басма сөз кызматында жетектеп жүрдү. Журналисттер уюмунун төрагасынын орун басары да болгон экен, жоопту катчысы да болгон экен. Айтору жаштайдан башталган келчүгү, такшалуу анын кийинки өмүр жолуна, чыгармачылык жолуна кубат берди го деп ойлоймун. Негизги жетекчинин мыктылыгы ошол кол астындагы адамдардын жөндөмүн, көз карашын, талантын, жүрөгүндө эмне бар ошону байкап, ошого багыт берип, ошого жараша мамиле
кылса ошондо бир жакшы нерсе чыгат экен да. Мисалы Жипар Исабаева деген биздин мыкты таланттуу акын жазуучу кызыбыз бар. Ал биз Кыргыз туусуна акын болуп келген. Ал эми Абдилямит анын ошол сөзгө өтө чебер шыгы бар экенин байкап туруп, Жипарга ошол планеркада эле идея берчи баарыбызга. Анан Жипарга ошондой идея берди. Бир мындай азыркы күндүн темасын алып туруп, жакшынакай бир детективге окшогон же бир курч окуяларга мындай сугарылган бир момундай бир чыгарма баштап көрчү Жипар, сандан санга берели деп. Ошондон кийин ал Адашкандар деген роман жазып салбадыбы Жипар. Мына ошол Адашкандардын эми экинчи китеби чыкты чоң. Ага чейин киносу тартылды. Киносун көрүп атышат, мына кел кайрадан баарын баштайлычы деген. Мына ушунун идеясын Абдилямит баштаган. Мен мисалы Абдилямиттин аркасы менен ошол 10га жакын чет мамлекетке барып жазып келдим. Американы жаздым, Грецияны жаздым, Норвегияны жаздым. Эгерде ошондо Абдилямит ошону туура сезе коюп, ошол жактан дагы кыргыздын дарегин таап каласыңбы деп ушу баягы ошол өлкө менен достук мамилени жазып атып дагы тарых жагына ушундай басым койдуруп көп нерселерди жаздырды. Кыргыз туусунда иштеп жүргөндө эми биз саясатка да аралаштык, аралашпаган темабыз калган жок, бирок ошондо Абдилямит айтты, убакыт өтө берет, түбөлүктүү теманы кармайлы. Мисалы тарых темасын жаз деп мага ушундай идеяларды айтып атты. Ошондо мен ошо алгачкы кыргыздын газетасы Эркин тоодон башталган кыргыз басма сөзүнүн урунттуу баскычтарын ошо Абдилямиттин айткан идеясынын негизинде изилдеп жүрүп, кийин 80 жылдык белгиленгенде Кыргыз туусу 21-кылымдын кечиси деген жыйнак чыгардык. Мен айтар элем, бүгүнкү улуттук теле радиобуздун бүгүнкү бийиктиги деп айтабызбы, ошонун бардыгы биринчи кезекте ошол Матисаковдун ысмы менен байланышкан. Себеби ал киши ошол кыргыз телевидениясынын өнүгүшүнүн эң бир этаптуу мезгилинде, ошонун өмүрү учурда эле эң кыйын мезгилинде, өткөл мезгилинде иштеди. Ошол кызматты татыктуу аркалай алды десем мен жаңылышпайт элем да. Абдилямит Матисаков Кыргыз туусу кезинде иштеген мезгилиндеги жетекчилик жигердүүлүгүн андан ары Кыргыз улуттук телерадио комитетине президент болуп дайындалганда көрсөтөт. Келгенде эле Тамара Хусейновна мына бүгүнкү күндө Жаманбаева бүгүн дагы мынакей байкоочулар кеңешинин мүчөсү, ошол киши келип эле айтты, Абдилямит Мырзаевич, эми бул жерде көп иштер бар, бирок биринчи кезекте сиз биздин башка республикаларда баарында бар. Биз таңкы телевиденияны ачышыбыз керек. Таңкы деди. Биз кечинде аны көрсөтө баштайбыз да, 6-дан 5-тен баштап көрсөтүп башталат. 1994 таң эртеңден эртең мененки таңкы программаны ачалы деген идеяны көтөрдүм. Ошону чын дилинен колдоп, Кутмандуу күнүң менен Кыргызстан, Доброе утро Кыргызстан деген таңкы программа ачылды. Ал программадан кийин Замана студиясы 1995 жылы 2-июнда ачылды. Мына ошол таңкы Замана программасы, студиясы эмдиги чекти экрандан түшпөй, элдин купулуна толуп, кээде балким толбой калар, но негизинен менин оюмча жакшы иштеп жатат. 1995 жылы бардыгыңыздарга белгилүү Манас 1000 деген чоң салтанат өттү биздин республикабызда. Ошол салтанатка түрк тилдүү өлкөлөрдүн президенттери келди. Ошону биринчи жолу эфирге чыгарууга Абдилямит Мырзаевич Матисаков Туркиянын жетекчилерине кайрылып, көчүп жүрүүчү телевизиондук станция алдырдык. Жана бир нече камераларды алдырдык. Анан түз эфир менен Талас чергесинен биринчи жолу Кыргыз телевидениясынын тарыхында биринчи жолу Евровиденияга чыктык. 1,5 саат Евровиденияга чыгыш ошол кезде биз үчүн абдан зор эмгекти талап кылды. Бирок абдан жогорку деңгээлде чыкканга аракеттендик. Ошол эмгегибиз сөзсүз түрдө акталды деп эсептейм. Андан кийин 1995 жылы декабрь айында 25 жыл курулуп жаткан биздин аппаратно-студийный комплекс эксплуатацияга берилди.
ошол жылдары жетекчи катары радио менен телевиденияга абдан зор албан эмгектерди жаратты десем жаңылышпайм. Ал кезде ошол Япониянын Жайка деген эл аралык агентствосы биздин радио телевиденияга грант түрүндө техника бермек. Мына ошол келишим көп жылдар бою иштелип, аракеттенип бир топко чейин созулду, бирок 2006 жылы 7 миллион долларга жакын техникалык грант алдык. Мына ошол техника менен азыркы күнгө чейин иштеп атабыз. Бул сөзсүз түрдө ошол кездеги президент Абдыламит Мырзаевичтин эмгеги десем туура болот. Чыгармачыл жамааттын кызыкчылыгын ар дайым өз кызыкчылыгынан өйдө коюп, адилет, калыс башкарып, кесиптештер арасында жагымдуу маанай түзө билген жетекчилик мыкты сапаттары телерадионун ар бир кызматкеринин жүрөгүнө күнү бүгүнкүгө чейин сакталып калыптыр. Жамаатым бүгүнкү күнгө чейин бир туугандай саламдашып, дайыма жакшылыктардын үстүндө, сый-урматтардын үстүндө, юбилейлердин үстүндө бирге жүрөбүз. Мен ушу телевидениядан муну телевидение менин төркүнүм деп коем. Анткени төркүн деген өтө улуу сөз да. Абдыламит агай акыркы 6-7 жыл аралыгында өзүнүн көп жылдык журналисттик тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика факультетинде иштеп келет. Мына бул кишинин биздин факультетке келип мугалим катары иштей башташы менен мен айтар элем, биздин факультеттин профессордук окутуучулар катарынын сапаты дагы бир чоң мыкты толуктоого ээ болду. Бул киши ушул сабактарды өтө бир жогорку деңгээлде өткөрөт. Студенттер абдан чоң кызыгуу менен, айрым бир башка сабактарга келбеген студенттерди дагы ошол Абдыламит Мырзаевичтин сабагынан сөзсүз түрдө көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн мыкты тажрыйбасын педагогикалык иш менен өтө мындай кеңири, тыгыз байланыштырып алып кеткен жакшы мындай тажрыйбалуу педагог катары бүгүнкү күндө Абдыламит Мырзаевич өзүн көрсөтө алды. Студенттер арасында дагы бул киши тууралуу өтө бир мыкты ой пикирлер бар. Керек болсо мындай бир фактын айтып койсом болот. Кээ бир башка курстун студенттери, анткени бул киши бардык эле курстарга сабак бере бербейт да. Башка курстун студенттери дагы келип агайдан өзүнөн агай биз сиздин сабагыңызга катышып олтурсак болобу деп суранган студенттер бар. Демек бул ошол киши Абдыламит Мырзаевичтин өзүнүн сабагын өтө мыкты деңгээлде студенттер үчүн өтө жугумдуу, кызыктуу формада өтө билгендигинин далили. Деги эле бүгүнкү күндө бул кишинин өткөн сабактарына студенттер гана эмес, биздин факультеттеги айрым жаш мугалимдер дагы кирип катышып, анын сабак өтүү методикасын, сабак өтүү ыкмасын үйрөнүп жүрүшөт. Абдыламит агай кандай гана кесипти аркалабасын, кесиптештер арасында биринчи кезекте адамгерчиликтин байрагын бийик көтөрүп, туу тутуп келет. Ал адамгерчиликти чыгармаларында гана куруу үгүт катары даңазалабастан өзүнүн кет башынын мисалы менен көрсөтүп келет. Эми бул чыгармачыл чөйрө чын менен татаал да. Абдыламиттин редактор катары өзгөчөлүгү ар бир адамдын ошо мүнөзүнө жараша мамиле таба билчү да. Бирөө мисалы көп сүйлөбөйт, бирөө көп сүйлөйт, бирөө жумуштан кечигет, бирөө ичет. Ошонун өзүнө жараша ушундай мамиле жасар эле да. Анан ушу таланттуу балдарга көбүрөөк көңүл бурчу. Мейли ошол турмуштан кыйналып атат, даже ичкиликке берилет. Бирок таланттуу жаштарды ал түгүл ошо кийим кечек сатып берсе дагы колдогон учурларын билем да. Анан кийин ошо Абдыламитке туура эмес мамиле жасап алышып, кайра өздөрү уялып калган көп журналистти көрдүм да. Анан ошо биз 40 киши иштечү элек, ошонун бири дагы азыр жаман айтышпайт Абдыламитке. Атам бир жакшы сөздү айтканда, ошону конституция катары жүрөгүмдө ошо менин жүрүм турумдун манифести болуп калды. Ошол эч качан адамга жамандык кылбагын. Балам, сен ошол эгерде
адамдар сен жөнүндө жакшы ойлоп, сенин жакшылыгыңды дайым эскерип, ушул жерде ушундай кылып, ушу жардам берди эле, ушундай көмөктөш болду эле деген сөздөр сенин өмүрүңдү узартат деп айтканы эч эсимден кетпейт. Эми бул турмушта адамдын башына эмнелер гана келбейт. Биз ошол абитуриенттик кезден дос болуп, чыгармачылык аркылуу бир туугандай болуп калганбыз да. Анан бирок бир 10-15 жылдар көрүшпөгөн аралыктан кийин биз шаардан жолугушуп калдык. Биз ошондо могу жаңы эгемендүүлүк келип, кыйынчылык турмуш болуп аткан. Анан балдар жаш сурап калды, каяктасың деп. Ушакта жашап атасың, ооба десем, анан капыстан жолугуп калып, базардамын десем, таң калып карап калды. Анан эмнеге базардасың? Эмне кылып? Иштейм дедим. Азыр эстесем, эмне болуп иштейсиң дейт. Эмне эчтеке деле болуп иштебейм, мен тиги отурам дедим. Анан кийин аябай мындай таң калган карап туруп, бул эмне кылганың деди да. Бул эмне кылганың? Келбейсиңби? Сага ушу ишти алып бере албасак достор эмне деп. Анан мен айттым, анда Абдыламит телевидениенин президенти эле. Эми сен президент болсоң, анан мен кээ бир досторду көрдүм өзгөрүп калган. Сени да ошондой экен дедим да десем, көп сүйлөбөй келгин деди. Анан ошону мен кыскасын айтканда, ошондой кыйынчылыктан сууруп чыккан бир тууганчылык үчүн мен Абдыламитти ошо өтө жогору баалайм. Анан кийин Абдыламитте дагы бир айта кетүүчү нерсе, могу бийлик кимдерди гана өзгөртпөйт. Ушул өзүнүн позициясында калган, эч качан бирөөнү жамандабаган, бирөөнү мактабаган, бир калыпта ошол өттү кетти деп туруп бир кылк эткен шилекейдей ачууну жутуп койгон мыкты сапат, бул мырзалык, жигитчилик сапат мына Абдыламитте бар. Мына Аскар Акаевдин тушунда бир топ жооптуу кызматтарда иштеди. Жана айтпадымбы, ушу телевидениеде, анан Кыргыз туусунда, тияк биягында бүт болду. Анан ушул Аскар Акаевдин заманы өткөндөн кийин элдин баарын көрүп жүрөбүз. Ошол Акаевдин учурунда чачпагын көтөрүп жүргөндөр кийин Баакиевдин деле чачпагын көтөрүп, андан кийин Баакиевге эле ошентип кошомат кылгандар кайра келип, мына азыркы бийликтерге, убактылуу өкмөткө кошомат кылып, иши кылып бир партиядан бир партияга кайсы режим келсе, ошону мактап, жактап жүрүштү. Абдыламит Акаев менен иштеди учурунда, жаманы болду, жакшысы болду дегендей баары болду, бирок кеткенден кийин артынан бир сөз айткан жок. Мен ушуну чоң жигитчилик деп эсептейм, чоң адамгерчилик деп эсептейм. Себеби учурунда баардык жакшылыгын көрүп алып, артынан жамандагандар азыр Кыргызда толук. Азыр Абдыламит акылга дагы толуп турган кезеңи, күч кайраты дагы калыбында. Ошондон улам калемин курчуй берсин деп айткым келет. Мындан ары дагы жаңы чыгармаларды күтөбүз. Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү, жандарында болгандай көңүлдү. Кийсең да унуткарып коюшат. Алар барда дүйнө барда төгүмдү. Алар барда дүйнө барда төгүмдү. Жандап жүрсө вазирлердин жакшысы, хандын дагы бейпил боло